Кутмандуу кечиңиздер менен кадырман телекөрүүчүлөр, мына ошентип төз эфирде кайрадан коктейль шоу программасы сиздер менен. Биз эми дал ушул сиздер менен кечинде кайрадан көгүлтүр экран үстүндө амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Кудайдын насиби менен ар бир нерсе өз буйругу менен келет дейт. Бүгүн дагы буйруп, бүгүнкү куттуу студиябызга өзгөчө конокторубуз Борбор кала Бишкек шаарыбыздан келип отурган коноктор менен акырында биз тааныштыралы. Бул жака көңүл бурасыздар. Бүгүн бизде конокто албетте бүгүнкү Улуулатов аксакалдарды тааныштырганда бүгүнкү биздин Эрнис Бөрөбаев агебиз келип отурат. Жана ошондой эле Алмашер агабыз, жана ошондой эле биздин Азамат байкебиз жана Төлөгөн Мамыров байкебиз да келип отурат. Куш келипсиздер. Мына ушундай кадырман телекөрүүчүлөр, бизге бүгүн өзгөндүн мыкты делген өнөрпоздору сиздер үчүн ыр күлкү тартуулоо үчүн биздин студияда конокто. Демек, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Биз программабызды баштайбыз. Сөзсүз түрдө коктейль жасалат, андыктан күтүңүздөр. Саламатсыздарбы? Биринчиден кош келипсиздер. Ош шаарына кош келипсиздер дегендей. Биз да ушул Ош жергесине келип алып, кубанып, сүйүнүп жүргөн кезибиз. Бир жакшылыктын шылтоосу менен келип, сиздер менен эфир аркылуу жолугушуп турганыбызга өтө сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз. Ош ТВны бир эле Ошто эмес, бүткүл Кыргызстан жакшы көрөт болуш керек. Биз эми ошо элибиз жакшы көргөн телеканалдын жакшынакындай берүүсүнө келип катышып атканыбызга кубанычтабыз. Билебиз, бүгүн убактыңыздар тар болчу, жакшы бир кечеге конок болуп келгенсиздер. Ошондой болсо дагы баягы Оштун элине, Ош ТВнын телекөрүүчүлөрүнө болгон сый урматыңыздар деп билебиз. Атайын келип отурасыздар. Той кандай өтүп жатат? Сиздерге чоң рахмат. Чакырганыңыздарга, чакырганыңыздарга деле дароо келүүгө аракет жасадык. Албетте чакырган жерден калба деген сөз бар Кыргызда. Азыр даярданып атабыз, сөзүңүз айткандай бир жерге барганга. Негизинен биз тойго келгенбиз, Аваз Акимов менен Айдана Декан тойуна. Азыр уже башталып атат болуш керек, бирок эми силер келип кеткиле десеңер, ал жакта тойду таштап коюп келдик эми айла жок. Жакшы бир тойдогу баягы шаңдуу кечеден ушул жерге келип отургандан кийин биздин эфир андан да кызыктуу болоруна ишенебиз, Буйруса, анда баштайлы кызыктуу. Биз эми акырында баштайбыз. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бирок эми бүгүнкү кечебизде жакшы бир ыр менен баштайлы деп турабыз. Анткени оң сол тарапта да өзүңүздөр көрүп тургандай 32 бастыктан ашык биздин аккордеон менен мыкты ырчы биздин агаларыбыз келип отурат. Анда уруксатыңыздар менен кимден баштайбыз? Азындалазды. Мындай кылалы. Биз өзгөн өнөрпоздору биз үчөөбүз өзгөндүк. Бул нокаттыкта. Бизге кошулбайт. Бул нокаттык ошон үчүн анан ойганман деле байкасаңыздар болот. Ооба. Өзүнчө бөлүнүп отурат. Бөлүнүп отурам. Токчулуктун белгиси болуп. Анан баягы үчөөбүз көптөп койгондой болбой, жалгызды кичине ушундан баштасын деп. Башында бир аз көтөрмөлөп коелу дейсизби? Анан кийин жан чебиз деп койсун. Негизинен мен улууларга анан сулуулатып берейин десем, биздин агаларыбыз айтып калды, бирок агаларыбыз ташбаканы учат десе учат. Эми улуулата улуусунан же сулуусунан баштайлы десек, же улуу эмес, же сулуу эмес сен. Ошолчун айттым, улуулатып дегенде сиздерге узатайын десем, сиздер мага узатып калдыңыздар. Баштайлы. Демек, Төлөгөн мырзадан? Демек, жаңыдан аттангандагы чыгарма бул Алмазбек Алтынбеков деген агайыбыздын чыгармасы, Сонун боюнда деген чыгармасы болсун. Менин алгачкы репертуарымдагы чыгарма. Бул дагы бирок өзгөн өнөрпоздордун сыймыктанган агайларынын бири. Автору. Жамгыр жайт, төгөт эле басылбайт. Күн да бүркөлүп, неге ачылбайт? Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап оюм бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедиң. Толор көрүнбөйт, ак туман баскан, жарктый чагылган, күркүрөйт асман. Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап, ой чиркин, оюбуз бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин оюмдан
такыр кетпедиң. Естейм өзүңдү дайым эле ойлонам, уктай албастан күндө эле ойгонам. Суунун боюнда кыздар олтурат, аларга карап чиркин оюм бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедиң. Сонун боюнда кыздар олтурат, аларга карап оюм бурулат. Ох, мен сүйгөн кыз сени эстедим, менин оюмдан такыр кетпедиң. Мына ушундай кадырман телегөрүүчүлөр, биздин студияда мырзалар отурат, андыктан сиздер дагы түз эфирде экендигибизди унутта калтырбай, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди Instagram аркылуу, Facebook аркылуу деги жазып, түз байланышта бололу. Эми гана мен Instagramдагы баракчабызга сүрөт жүктөдүм. Демек, анын алдына суроо жиберсеңиздер болот. Андан сырткары каалоо тилектерди айтсаңыздар дагы өз учурунда жеткизебиз деп убада берген жигит эле. Эрнис байке, Ош шаарына анда-санда баягы жакшылыктарга эле келип калдыңыз окшойт, концерттерге. Анан акыркы жаңылыктарыңыз катары биз кычкыл тамашаларды көп көрүп атабыз. Кандай бир жаңы долбоор кылып, жаңы дем менен бир жакшы пландарды коюп чыктыңыз окшойт. Биз эми кычкыл тамаша бул кыска метраждуу тамашаларыбызды бир 10 жыл мурун тартып баштаган элек. Арада бир аз пауза болуп калды. Белгилүү чыгармачылыкта кризис болду. Кинону жакшы билесиңер, кино аябай убакытты бир аз кармап коет. Ортодо кино менен кичине алаксып калдык. Анан мен тамада болуп кетип, тойлордон көп бошобой жүрдүм. Азыр эми сезон бир аз той азайып калганына, сезон башталып кеткенге чейин деп бытырап иштеп, быйыл катуу киришип баштадым. Негизи баягы тартам деген оюм деле жок болчу. Жөн эле баягы интернетте карасак, жаман кабарлар, жүрөгүң сыккан кабарлар аябай көбөйүп кетти. Билбейм, эми элдин баары эле ошондой эле болуш керек. Мен негедир ошо жаман кабарларды окуганда, жаман кабарларды укканда аябай жүрөгүм ала берем да. Анан ошентип элдин баары эле ошентип жүрөгү сыгыла берсе, ошол жаман кабарларды чыгарып аткандар аларга жүрөгүм берип турбайт. Андан көрө позитив тартуулап, элди кичине баягы жылмаюу тартуулап, сүйүнтүп, кубантканга көбүрөөк аракет кылалы деп мен өзүмдүн жүрөгүм кыргыз элине бере баштадым. Чындыгында эле сиздин күлкү, ошондой бир кычкыл тамашаларыңызды коомчулук сагынып күткөн экен, көрүп атабыз. Баягы интернеттеги популярдуулук аркылуу дагы байкасак болот мындай. Алдыда кандай максаттарыңыз бар? Кинолор же бул бир узак убакытка чейинки долбоорбу же кыска эле баягы айтат го, илхам келип калганда эле тартылган нерселерби? Эми Кудай буйрса, биз жанагы бир жетер жерине жеткенге чейин, бир карылыкка жеткенге чейин токтобой аракет кыла беребиз. Балдарыбыз эгерде ушул долбоорду андан ары алып кетебиз десе, балдарыбызга кыла турган долбоор болот дегендей токтобойт кыскасы. Бизди көрүп аткандар болсо, дагы болсо жакындараак олтуруңуздар. Албетте өзгөнүн менин өзгөнүн сени жакшы көрөмүн, күрүшүңө аш дем деп биз коногумду күткөнмүн дейт. Эми негизи мен дайыма суроо бергим келет. Алмаз агам дагы теле артысынан көрүп отурам, Азамат агамды, сизди дагы. Эми мындай суроо пайда болот. Ушул өзгөн негизи сиздер өнөрпоздору эмнеден улам ушундай топтолуп калдыңыздар? Ким баштап ушуну баштап берди? Эң башкысы. Эмнеге баягы топтолуп калышыңыздарга эмне түрткү болду? Бул деген эми биздин баягы өзгөн өнөрпоздорунда бир гана биздин курактагылар эмес, улуулар дагы бар. Алтынай Нарбаева эжекебиз бар, Кенже Дүйшөй эжелерибиз бар, Кутман Жолдошов агаларыбыз бар, көрүп атабыз бардыгын, коомчулукка белгилүү тамада агаларыбыз бар. Ошолордун демилгеси менен анан баарыбыз чогулуп, максатыбыз ушул бир айда бир шерине уюштуруп алып, баягы жыргап эле, ичип жеп, ойноп кете бербей, ошол ар чогулган сайын чыгармачылыктын үстүндө талкуулап, балким менин бир кемчиликтерим болсо, ошо улуулар мени урушуп, ордума коюп кое турган,
инилерибиз же болбосо туура эмес ырлар дырдап, коомго туура эмес нерселерди кылып атса, кыскасы бири-бирибиздин кемчиликтерибизди толуктап, идеяларыбыз менен толукташып, кайтурса чыгармачылык менен иштейли деген максат менен чогулуп алдык. Бир чогулуп алып, бир 3 айдан бери шеринелерде, жакшылыктарда чогуу болуп жүрөбүз. Анан ар бир чогулган сайын жөн отурбай жанагындай тамашалуу ырлар дырдап, инстаграмдарга чыгарып койгонго элдин баарынан тарап кетиптир да. Алгач жөн эле мындай отургандагы ырды жүктөдүңүздөр эле. Ошонун айынан анан жаңы клип тартуу идеясы келип чыкты окшойт. Ошондой болуп кетти. Анан бизди көрүп, эми биз кубандык, сүйүндүк, бир аз да болсо үлгү болду окшойт. Башка жактыктар дагы шеринелерди уюштуруп, биз дагы ынтымак бололу деп бирөөлөргө ошо баягы жакшы стимул бердик окшойт. Биз дагы сүйүндүк, кубандык. Эми Кудай буйрса, силер айткандай кинолорду, жана клиптерди, аяк-бияктарды кичине бир сапаттуураак болуш үчүн улуулар менен да кеңеш алып, бир баш, эки баш дейт, ошо чогуу талкуу кылып, дайыма чогулуп туралы деген ниет менен. Чындыгында буга чейин мына ошол өзгөн таланттары, өнөрпоздор деп бириккенге чейин өзгөндөн ушунча көп таланттуу бар экендигин элес албаппыз да. Айрыкча теледен баарыбыз билген Алмаз мырзанын дагы өзгөндүк экенин мен ошол группадан көрдүм дегендей. Аваз Акимов дагы өзгөндөн Токтогулдан го деп талашкандар көп болду. Бизге түз байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен, келиңиздер анда кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Кутмандуу кетиңиз менен. Саламатчылык. Азыр мен чогуу сүйлөшүп атабыз азыр, Менден жөнөкөй эле суроо да. Азыр жигиттер Бишкек шаарынан келген да. Ооба. Угуп атабыз сизди, сүйлөй бериңиз. Төлөгөн Мамиевдин ырларын ырдап, балдарыбы же кимдер болушат алар? Төлөгөн Мамиев деген бул мендеги маалыматтар боюнча бул акын агайыбыз. Ал кишинин дагы чыгармаларын окуп жүрөбүз, ал кишинин дагы очкул сөздөрүн окуп жүрөбүз. Бирок ал кишиге эч кандай тиешебиз жок. Төлөгөн Мамиев деп фамилиясы, ал кишинин фамилиясы башкача болуп турат. Менин фамилиям болсо Төлөгөн Мамыров. Бирок ал кишини мен жазуучу катары, акын катары мен аябай сыйлап келем. Ошону айтайын деп келдим эле. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Анда биз өнөрпоздорунан дагы Төлөгөн Мамыров ноокаттык жигитке анда жооп болуп, бир ыр белек болсун, үчөөңүздөр кошо ырдасаңыздар деле боло берет билген. Үчөө. Төлөгөн жалгыз болуп калып. Мен бирок агалардан баары бир төмөн болом го дейм. Өзүңүз билесиздер, өзгөнүздүн эң бир кооз эс алуучу жайлоосу бар. Ал бир гана Кыргызстанга эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө деле таанымал Кара Шоро деген жайлообуз бар. Мына ошол ырды ырдайланды, Кара Шоро келен жайлоо эс алууга барганда, достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда, достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда. Кара Шоро коз жайлоо ага салдылар ашар, кел курбулар бул жайлоого эс алууну кааласа, кел курбулар бул жайлоого эс алууну кааласа. Ай баракелде. Ыр эмес бекен. Кара Шоро жашыл жайлоо шилбер чөптү жамылган, шабандар бар кой төргөтүп эмин орден тагынган, шабандар бар кой төргөтүп эмин орден тагынган. Кара Шоро менен жайлоо эс алууга барганда, достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда, достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда, достор менен көңүл ачып
ойын күлкі салғанда. Ол чабалар болсын. Чоң рахмат. Ең соңында болды сөз тұрды. Суроону эми баятан бери өзгөн өнөрпоздору деп көп сөз кылдык. Төлөгөн мырза, сизге урсак, буга чейин аккордеондо ырдап жүргөнүңүздү көп эле билет элек, анан акыркы мезгилде клиптерди тартырып чыгармачылыкка катуу кириштиңиз окшойт. Же баягы клиптерге тартылып анан тартты өздөрүнө дегендей ырчылар. Ушул жөнүндө да толук маалымат айта кетсем, бул аккордеон менен ырдаган аябай жагат, азыр деле жагат. Тойлорго чыгып турасыз, анча-мынча. Эми элдин жакшылыгын жок дегенге болбойт, албетте. Ошол үчүн төрөлгөнбүз, ошол үчүн жүрөбүз дегендей. Элдин жакшылыгы көп болуп бизге иши берсин. Ошентсе дагы, бирок чындыгында ошол сиздер айткандай эле, кээ бир ушул биздин сахнадагы биздин агаларыбыз, досторубуздун клиптерине тартылып жүрүп, аябай мага дагы ушун мен деле иштесем болот экен деген чечим кабыл алып, андан сырткары дагы агаларыбыздын ушул катары ушул эле мырзалар менен дагы биз катарчайыбыз бар, агалар менен дагы көп жолугабыз. Ушул агаларыбыздын дагы кеңеши менен чыгармачылыкка аттанып баштадым десем болот. Албетте Төлөгөн мырза, мен эми мурдадан бери сиз жакшы тааныймын, ошондуктан Ошто жүргөндө бир аз арыгыраак элеңиз. Анан Бишкекке барганда бир аз кандай толуп баштадыңыз, ал жакта жакшы рызкы табылып атабы, кандай болуп атат бул жак эми? Төлөгөн толук болгон жарашат да, ошон үчүн эле Баягы образдарга сенин образың сонун жарашат, клиптерге жакшы чыгасың деп мактап койсо кетип атат. Балким ошондойдур, бирок аба алмашканда дагы жаккан жерлер болот экен. Ошентсе дагы борбор мага аябай жакты. Анткени Кудайым балким мен ырыскымды ошол борбордон чачып койгондур. Мен ошол борбордон чачылган ырыскымды терип жүрөм. Ошол себептен дагы токчулуктун белгиси болуп жүрөм. Эң негизгиси баягы чыгармачылыкка катуу кириштиңиз. Буюрса, эми баштадым. Буюрса. Жакшы экен. Ошто канча күн болосуздар деген сурооңузду атайынчы. Эртең кетебиз. Бүгүн келдик, эртең кетебиз дегендей. Бул нерсени алдын ала да айткансыздар. Ошол үчүн баягы кыска убактыңыздарды бөлүшүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бул эфир биз үчүн да күтүүсүз болду. Атайын келип калыпсыздар. Жок дегенде телекөрүүчүлөрүбүз менен амандашып коюңуздарчы деп Эринсик байке сизге чалып сурандым эле атайын. Суранчыбызды четке какпай келгениңиздерге ыраазычылык. Сиздерге дагы чоң рахмат. Каналыңыздар өркүндөй берсин, өсө берсин, көрүүчүлөр көбөйө берсин. Миллиондогон, 6 миллион, 10 миллион болуп канча болсо көрө берсин. Бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө спутник аркылуу, интернет аркылуу Ош ТВ телеканалы деп жаңылаңыздар. Албетте, биздин эфирде жылдыз болуп, ошо телекөрүүчүлөрүбүзгө кызыктуу маалыматтарды айтып, сиздер бар болуңуздар жана сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Азыр болсо бизде кыскача жарнамалык пауза. Кутман кеч, ардактуу телекөрүүчүм, бүгүн 16 март күнгө болсо ишенбей, Ош ТВ телеканалынан шоу бизнес жаңылыктар өз ишин баштайт. Кызматыңыздарда мен Гулиза Орозбек кызы болмокчумун. Бүгүн 16 март дал ушул учурда кош жылдыздар Аваз Акимов менен Айдана Деканын үлпөт тою Ош шаарында өтүп жатат. Эскерте кетсек, бул той 26 март Бишкекте да уланат. Учурдан пайдаланып 2 жашка биз да бакыт каалап кетели. Бул жумада блогер, ишкер, өзүн кыргыздын демимин деп эсептеген Гүлзат Мамытбек жакындарынын курчоосунда туулган күнүн белгиледи. Эскерте кетсек, кечеге балдары, апасы, жакын саналаштары, сахналаштары келишкен. Ырчы Алмаз Шаадаев Бишкектин борбордук бөлүгүнөн 2 бөлмөлүү үй алгандыгын Instagram баракчасына жазып чыкты. Буга чейин ата-энеси сатып берген батирде жашап жүргөн. Эми 2 балалуу болгу чейин бул үйдө жашайм деген ниетим бар деп билдирген. Өткөн жума концерттерге абдан бай болду. Көгүлтүр экранда көп чыкпаса дагы 6 күндүк концертин аншлаг менен өткөргөн Гүлжигит Садыбеков эл сүйгөн талант экендигин тастыктай алды. Эскерте кетсек, айрым күндөрү концерт 2 сеанста коюлган. Баса айта кетели, концерттин толук чыгарылышын бир гана Ош ТВ телеканалынан көрө аласыздар. Акмалап туруңуздар. Репер Баястан менен Жубай Зульфия кыз күтүп жаткандыгын коомчулукка жарыялады. Үй бүлөдө жалаң уулдардын арасында тарбияланган ырчы биринчи перзенти кыз экендигин угуп сүйүнгөндүгүн жашырбайт. 40 жыл кулу болду демекчи, бул жумада белгилүү ырчылар Талант Кадыров менен Айпери Куби кызы дагы кыздуу болгонун айта кетели. Учурдан пайдаланып бешик бооңуздар бек болсун.
Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, ырчыларга дагы чыгармачылык жарыш башталды. Дегеним көптөгөн ырчылар концерт коюп гастролдоп жүрүшөт. Данияр Эрматов Кыргызстандын аймактарын түрөө кыдырса, Нурмат Садыров Россиянын шаарларын кыдырам деп турган чагы. Интернет барактарынан алынган шоу-бизнес жаңылыктар менен тааныштырып алдыңыздар. Мен Гулиза Розбек кызы болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Адаттагыдай эле коктейль жасоо үчүн даярданып келген коногубузду салтанаттуу түрдө чакырып алалы. Музыканы коштосун да. Элизабетта эжекебиздин дагы бир өзгөчө коногубуз келип отур. Чакырылган коногубуз келип отурат сөздөр бүгүн бизде. Өзгөчө коктейль жасап берет эжекебиз. Айтат эмеспи? Мырзалардын арасында Элизабетта деп жогоруда айтып өткөндөй. Биринчиден кутман кечиңиздер менен жалпы кыргыз элибиз менен учурашып өтөлү. Амансыздарбы? Анан экинчиден Ош ТВнын жалпы жамааты. Кош келипсиз. Сиз дагы маанайыңыз кандай? Өтө жакшы. Сөз түрдө бүгүн эми өзгөчө Мухаммед эжекебиз келип отурат. Өзгөчө жанагы жакшылыктарда кыйкырган жери өтөсүн өзгөчө ошол деген. Эже ошентип бир кыйкырып коюңуз, эфирибизди шаңдуу уланталы. Сөз түрдө. Бир куплет менен баштайын. Бир куплет менен баштайын, анан сразу эле айтсам болбой калат да. Ошондой болот да. Ашыгышып сүйүшүп берилгенди жар жарай, агартууга алганын келин келди жар жарай, эки жарды көргөнү элин келди жар жарай, куттукташып курбулар тегиз келди жар жарай, аксакалын жайкалткан аталарга сүйүнчү, ак элечек жарашкан апаларга сүйүнчү, ак тилегин айтууга элин келди жар жарай, агартууга алганын келин келди жар жарай. Кудай жалгасын деп коелар. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Келиңиз эми. Коктейль бартан орун алыңыз. Биз 2 айымда өткүзөлдү да бул жака, биз акырындап өзүбүздүн местибизге баралы. Элизаче, буга чейин маалым болгондой, биздин бардан коктейль жасайбыз. Суроолорубуз да даяр дегендей, эгер сиз суроолорго туура жооп берсеңиз, план боюнча, рецепт боюнча дегендей жакшы бир коктейль ичебиз сиздин колуңуздан. Эгер жамбылдын суроолоруна жооп бере албай калсаңыз, анда өзүңүздүн баягы фирмаңызга таандык, өзүңүзгө таандык болгон коктейлди ичебиз. Түшүнүктүү. Бүгүн азыктар дагы бир аз ар түрдүү, андыктан жакшы коктейль жасаганга камыналы. Эң оолу мен сизге биздин керектүү болчу тактан берейин. Элизаче, азыр эле тойдон келатат окшойсуз. Ооба. Түз эфирден байланышсаңыздар да болот. Биздин түз эфирде номерлер жазылып турат. Биз ага чейин Элизабет эжекебиз бүгүн даяр, кызыктуу, оңой гана суроолорду бүгүн камдап келип отурабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Демек жакшы коктейль ичебиз. Анда мен суроолорумду баштай берейин. Эң алгачкы суроо болсун, а биз коктейль жасап баштайбыз. Болгон эң алгачкы суроо бул мен дагы оңой эле деп ойлойм. Себеп дегенде жылан уясынан чыккандан кийин биринчи кайсыл жакты карашы мүмкүн? Сиз студияга кирип келгенде каякты караган сыяктуу эле. Ошондо жылан аялдарга салыштырып койшой. Эже, мынча тез кабыл алдыңыз го. Мен өзүм каалаган жакты карайм дейм. Сөз түрдөн жооп тура. Жылан дагы өзү каалаган жакты карайт экен. Аялдарга тиешелүү болот албетте. Демек, бүгүн биздин коктейль банан жана сүттөн жасалган коктейль болгондуктан эң алгач бананды алдыңыз десек болот, утуп алдыңыз, Акыры таап ала бериңиз. Мен бул жагыңызга өтүп алып жардам берет окшоймун. Мурдагы эфирлерибизде түрдүү коктейлдерди ичип атабыз биз. Ар кандай рецепт бузулуп кеткен учурлар көп болот. Анан бүгүн негизи сиз коктейль үйүңүздө жакшы жасайсызбы? Жакшы коктейль ичесизби дегендей? Коктейль жасаган эмесмин, бирок силердин эфирлерди көрүп алып бирге даярдандыңыз. Сиздердин маегиңиздерди бөлөм. Бүгүн түз эфирде көрүүчүлөр көп, ошондуктан акырындап сүйлөй берсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы?
Атым кимене бала Алпарычы бала. Жамбыл. Жамбыл. Угат алсыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен атым Касымали. Касымали байка угат алсыз. Биринчи май айынан чалып атар. Силердин мына алып барууңарды бана жагатта мына Жылдыз менен сен атың кимене? Менин атым Жамбыл. Жамбыл? Угат алсыз сизде. Менин атым Жамбыл. Рахмат, ушундай жакшы алып барып жүрө бергиле. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, ден соолугуңар чын болсун. Ушундай нерселерди көп алып баргыла. Силерге чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Жүзүңөрдөн жылмайуу эч качан кетпесин. Чоң рахмат сизге да. Сиздердин колдооңуздар менен албетте бүгүн эфирибиз андан дагы шанга бөлөнөт буюрса. Негизи мындай жакшы сөз. Менин атым Елизавета деймби? Тамаша. Сизге бир жакшы каалоо айтайын деген болсо керек эле. Ушул жерден эскерткенче кетели. Жакшы сөз жан эргитет деп коет эмеспи? Ушундай силер жакшы деп койгон сөз үчүн деле сиздер кубанып, баягы жаңы бир эргүүлөр чыгып, чыгармалар жаралып дегендей. Кадырман телекөрүүчүлөр, демек Инстаграмда биз түз байланыштабыз. Ал жактан Элизабет Таймга өзүңүздөрдүн каалоо тилектери жазыңыздар, суроолорду калтырыңыздар, табышмактарды калтырсаңыздар да болот. Ушул учурдан пайдаланып жооп алабыз жана сиздер менен биргеликте бүгүнкү шоуну уюштурабыз. Жамбылдан бир татаалыраак суроо күтөбүз. Кийинки азык сүт болот. Бул банандан кийинки эң негизги маанилүү азык. Жамбыл суроо даярбы же алгач Суроо даяр, ага чейин бизде байланышты кабыл алалы. Анткени бизде түз эфирде көрүүчүлөрүбүз көп экен. Сизди угат алып, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Биз эфирибизди уланта берели. Мен сурам Осту каналына. Угултабы? Угултат, угу беребиз. Сиз байланыштасыз, сүйлөй бериңиз. Биз анда эфирибизди улантып берели. Бизге мындай күтүүсүз кырдаалдар бүгүн көп болуп жатат. Тамам эле. Бирөөлөр ойноп чалып атат окшойт анда. Биз эфирди улантып берели. Экинчи сурообуз анда бизде даяр. Экинчи сурообуз дагы логикалык суроолор. Болгону камчы деген сөздү тамчы деген сөзгө кантип айландырып койсок болот? Эгер утуп алган болсоңуз сүттү аласыз, эгер утпай калсаңыз анда сууну аласыз. Элизабет Тайм бул мындай банан менен сууну кошуп ичүүнү элестетип атасызбы? Ооба, коктейль иче эле жүрөбүз го. Бирок банан менен сууну кошкондо окшошпой калат да, ошондуктан сүттү утуп алууга аракет кылыңыз. Демек, суу менен бананданбы? Эгер утуп алсаңыз сүттү аласыз, утпай алсаңыз сууну аласыз. Андыктан бизге сүт керек. Түшүнүктүү. Камчы деген сөздөн тамчы дегенди чыгарыш үчүн, Эми камчы менен тамчынын мындай байланышы жоктой. Байланышы жоктой. Экөө эки башка нерсе. Ошондой болсо дагы ойлонобуз, убакыттар. Тамчы, тамбасаң азыр сага битте камчы. Жакындаштыңыз. Күч келгенде ыр топу үймөй дагы бар экен. Таба албайм го дейм. Оңой эле. Эми бул логикалык болгондуктан сөздү варианттарыңызды сөзгө айландырабыз. Дагы бир Т тамгасынын ордуна К тамгасын коюп Сөз койсо камчы түрдө. болот. Жок, ушундай эң эле оңой эле суроолор. Сүт меники. Сүт меники. На, сиздики. Сүт меники. Макул, канча коясыз эми? Үчөөбүзгө эле ылайыктап коелу. Ылайыкташтырбы? Эзиче айтсаңыз, буга чейин сиз коктейль жасап жүргөнсүзбү? Жасаган эмесмин. Эми биринчи жолу жасап атасыз. Биринчи жолу жасап атам, бирок силердин эфирди көрүп, бир сыйра интернеттен. Негизи үйүңүздө кайсыл тамакты көбүрөөк мындай айтканда жолдошуңуз, балдарыңыз жакшы көрүшөт, көп жасайсыз? Биздикинде кайнатма менен манты көп болот. Элизде мындай болуп атат окшойсуз. Баягы асып койсоң оңойда деп эле кайнатма болуп окшойсуз. Жок, баягы кайнатма дегеним картошкасын шорпосуна эзип алышып, анан кара эттерин башка, майын башка кылып кескилеп ушинтип балдарым ушинтип жеген жакшы көрөт да.
Мантын болсо картошка менен аралаштырып ушу неделясын 2 жолу сөзсүз жасалат. Сиз эми баягы жакшылыкта жүргөнгө бир үй жумуштарына жетишесизби? Азыр да айтып аткан тамактарга дегендей. Жетишем. Сөз түрдө Биз билгенден сизге көбүнчө баягы чыгармачылыктан көрө үй бүлөнү бийигирээк койгон айымдарындасыз да? Көбүрөөк басым жасайм. Баягы айтып койдук го, илхам келгенде эле ырдап, башка убакта биринчи орунга. Ал эми кийинки азыкты тааныштырайын мен. Бул колумда сиз өзүңүз көрүп тургандай бизче гиляс деп коебуз. Варенье, кайнатмасы, анан кадимки кола. Бул экөө эми коктейлиңизди бузбасын десеңиз, сөзсүз түрдө өзүңүзгө керектүү болгон азыкты тутуп алышыңыз керек. Жамбылдан суроо болсун. Кийинки сурообуз дагы оңой эле. Буну балким угуп жүргөндүрсүз. Болгону кайсыл жолдон басса болбойт? Кайсыл? Бул эң популярдуу суроолордун бири десек да болот. Сиз көп басасызбы? Ооба, көп жөө жүрөм. Кайсыл жолдон басса болбойт? Бардык эле жолдорго басса болот да. Басса болот, бирок бир Эми мындай ошончо жол көп өзүчү, жол бүтпөйт. Баягы жаңы жол, эски жол, жол боло элек жолдор да көп, багыттар көп. Айдалган жолдо басканга болбойт да. Пешоходу жок жерден дейсизби? Жок. Ал дагы эмес. Жол жок жерде баспаш керек. Мисалга сиз жол жок жерде баспайсызбы? Эми баягы природаларга барганда, тоолордо басасызбы? Бул жөндө ырлар да бар дегендей, ырдалып жүргөн ырларыбыз да бар элибизде. Жол жөнүндө? Сиз ойлонуп тургучу мен телегөрүүчүлөрүбүзгө эскерткен. Жамбыл азыр ырдап ет. Мен телегөрүүчүлөргө эскерткенче кетейин. Кадырман телегөрүүчүлөр, биз түз байланыштабыз, жогоруда айтып өткөндөй эле. Эгерде Элиза айымга жакшы каалоо тилек жазган Instagram баракчасында жазган биринчи кандай дейбиз? Биринчи адамга же болбосо биринчи аккаунтка Instagram тили менен айтканда биздин спонсорубуз болгон Ниет таксиден бир сертификат. Бир жака барууңузга жакшы нерсе да бул. Жөн эле отуруп утуп алсаңыз болот демек. Кандай жолдон? Сиз ойлонуп туруңуз, ойлонобуз. Болгону баягы ылчыларда көп эле уганда обону же бирдеме ушундай болуш керек деп. Бунун угулушу мындай да, ыр барушу кошулган. Ырдаганга чейин барабыз. Бир вариант айтып көрүңүз. Же ошол туура болот, же жок болот. Себеби биздин да убактыбыз чектелүү, анан биз жакшы коктейл ичкибиз келип атат, бирок эмне деп ойлойсуз? Жолдордон басабыз да. Басабыз. Басабыз. Жолду таппадыңыз демек? Жок, таппадым. Эмне кыла алам да? Коланы беребиз. Келиңиз. Биз оюндун шарты боюнча кете берели да. Ошону куя бериңиз акырындап. Негизи иччү элеңиз го. Кока-кола менен аралашкан сүттү. Күтүүсүз бүгүн өзгөчө коктейл болгону калды. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Бунун жообун дагы айта кетели. Кайсы жолдон басса болбойт? Албетте саманчынын жолунан басса болбойт экен. Баягы саманчынын жолун карап деген ыр дагы бар экен бул жөнүндө. Кийинки сурообуз дагы оңой. Мындай экен бул. 11ге 2-ни кошкондо 1 болот экен. Эмне үчүн? 11ге 2-ни кошкондо 1 болот. 11ге 2-ни кошсо 1 болот. Болот. Себеби 11ге 2-ни кошсо 1 болсо алар жалаң бирлер окшойт да. Жакындаштабыз бизде баягы эрте менен деп дагы айтылат сааттар. Ойго келбеген нерсени айтып. 1 11 десең. Жок, жооп турам дейсиз. Мисалы ачыгы мен деле саат колдоносузбу? Күндүзгү 1 13 деп аталат да. Анан 1 түшкү саат 1 дейт экен. 11ге 2-ни кошсо түшкү саат 1 болот экен. Жамбыл бүгүн өзгөчө мындай Элизабет айымды жакшы көрөсүңбү же жакшы коктейл ичкиң келип атабы? Баарын эле айтып коюп атасың го? Болушунча жардам берген аракет кылам. Себеп дегенде мен да ичким келип атат, бир аз суу сап атабыз. Чыгармачылыкта чогуу жүрөт элек деп тааныш билиштик кылып атат окшойсуң. Бирок жакшы нерсе берели. Бул утуп алганыңыз үчүн алманын согу керек болот бизге. Бизде дагы убактыбыз бир аз болгондугуна байланыштуу шаштырып атабыз.
болушунча шашалы, убакыттан уттурбайлы. Кийинки суроого да кезек белери. Кийинки суроону да оңоюраак кылалы энди, батыраак болуш үчүн. Мисалы, көп эле беттештерди көтүрүбүз да, футбол болбосун, кандай болбосун, мисалы чемпионаттар болобу, ошол эсебин оюндан мурун эле 0-0 деп айтууга болобу? Сизге бул өтө жакындаштырбайт, убакыт аздыгына байланыштуу. Айтууга болот. Анткени экөө тең-тең болуп калышы мүмкүн да, эки команда. Сөз түрдө оюн башталы элек ошон үчүн аны 0-0 деп атап коюуга болот экен. Болот, сөз түрдө. Демек, бул жолу да утуп алдыңыз. Биздин коктейль даяр. Биз миксерге узатуудан мурун сизге бир жогоруда убада кылып өткөндөй эле бир музыкалык тыноо кылып, сизден бир жагымдуу ырдап берейин. Анда коктейлибиз даяр болгонча, ошол өзүмдүн автордук ырларымдан бирди аткарып берейин. Сагындым жаным аттуу чыгарманы аткарып берейин. Баса, бул ырдын баягы толук баяны биздин эфирден кеткен. Көптөн бери көрүшпөй сагындык жаным, бүгүн сизди көрүүгө ашыкмын жаным. Көптөн бери айта турчу сөзүм бар сизге, көңүлгө эмес жүрөгүңө түйүп ал жаным. Жолугушалың жолугушалы, жүрөктөрдөн сыр чечишип олтурушалы. Айтып калайын сиз деп жанайын, жок дебеңиз жаныңызда бирге калайын. Жолугушалың жолугушалы, жүрөктөрдөн сыр чечишип олтурушалы. Айтып калайын сиз деп жанайын, жок дебеңиз жаныңызда бирге калайын. Рахмат. Ушундай. Инстаграмда баягы жогорудагы сүрөт жүктөлгөндүгүнө байланыштуу сиздин сүрөтүңүздү таппай пикир калтыра албай жатышат окшойт. Ошондой болсо дагы бир жолу эскерткенче кетейин. Коктейль шоу биздин мырзалар менен түшкөн сүрөттүн алдына пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Бизге бөлүнгөн убакыттагы баягы зыпылдап учуп жатат дегендей. Бирок ошол учурда баягы чыгармачылык эргүү каалап, жакшы тилектерин жазган көрөрмандарыбызга учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Бул учурда биздин коктейль да даяр болуп калыптыр. Кандай болду экен, күтүп атасызбы? Ооба, аябай шаштыгым кетип атат. Кола кошуп салдык, кандай болор экен эми деп. Бирок өзгөчө даам болушу мүмкүн. Себеп дегенде бул кола кошкон учурда деле көп эле азыр колаларды көп эле ичип жүрөбүз. Кантсе дагы бир өзгөчө коктейль күтүп атабыз. Элзайм үстүндө мурдагы немеде берүүдө бере туруңуз. Дал ушинтип оозун ача албай калганыбыз кийин бир коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Бат-баттан келип турсак. Жыты башкача го. Бүгүн жыты башкача. Үйрөнүп алабыз. Өзүңүз кайсыл тамакты көбүрөөк жакшы көрөсүз? Негизи баягы үйүңүздө сүт азыктарынын орду канчалык? Же жашылчаларга жакыныраак сизби? Жашылчаларды көбүрөөк жейм. Жашылчасыздар. Коздойлу. Эми кандай болду экен? Секин уступ көрөңүздөр. Ичип. Сон. Өзүм жасадым деп мактап коюп окшойсуз. Жок, чын эле сонун экен. Жамбыл айтып көрсүнчү. Атайын кезек берели. Кайсыз болуп эле күлүп калды. Бул банан менен эле ичкендей болуп атат. Сөз түрдө жакшы колдон келишинче буюрса, азыр жана мынаны утуп алганыбызда мындан да жакшы болмок экен. Мен болушунча аракет кылдым. Андан кийин жардам бербей койдуң демей жок. Муну калып кетти окшойт эң акыркы. Өзүңүзгө кандай болот экен? Өзүңүз жасаган нерсе? Эми баягы анча-мынча напиткаларга караганда жакшы да.
Жамбыл бирок сизди чындап эле баягы ойлондурайын деп эле айтып атат окшойт. Чындыгында баягы салыштырмалуу Жамбыл бул жагын эске алалы. Жок, чындыгында салыштырмалуу чындыгында жакшы болуптур. Ооба. Ошондой болсо да Жамбылдын демилгеси менен бул нерсени кооздоп коебуз. Эми башкача болуш керек. Элизайым, негизи баягы чыгармачылыкта азыр эле ырда өтпөдүңүзбү? Бир жүрөктөн чыккан ырларды ырдайсыз да. Ыр тандоодо сизге ким жардам берет? Ыр тандоодо мурда жолдошум жардам берчү. Азыр деле жолдошум кийлигишип, карап турат, көзөмөлдөп, бирок чыгармаларды акыркы мына ушул 2018-жылдан баштап өзүмдүн автордук чыгармаларымды чыгарып жатам десем жаңылышпайм. Ошон үчүн бул ырлардын баардыгы өзүмдүн башымдан өткөн окуя, өзүмдүн айлана чөйрөмдөн чыккан үчүн, өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан үчүн мен ойлойм бул ырлар адамдардын жүрөгүнө сөзсүз түрдө жетип барат деген. Жасалгазы жок. Мындай чыныгы окуялардан алынган ырларда. Жүрөктөн чыккан ыр албетте жүрөккө жетет дегенге ишенсек болот экен. Жолдошуңуз өзү баягы чыгармачылыкка колдоп жаткандыгы бул жакшы, бирок ошол эле учурда баягы тыюуларды дагы көп нерселерге тыюу салаарынан да кабарыңыз бар. Тыюу салганы ошол соц тармактарга мени кийлигиштирбейт. Азыркы учурда ошо бир гана WhatsApp'тан сүйлөшүп турам, жакынкы учурда WhatsApp'ка дагы тыюу салгана калды дейсизби? Өтө кызганчаак окшойт. Жок, кызганчаак эмес, анткени күндөн күнгө мындай элдерде ар кандай нерселер азыр заман башкача болуп калды да. Үй бүлөнү кыйратып коюш, ушундай нерселерден сакташ үчүн ушул кадамдарга барып жатат. Мен муну туура эле каалап атам. Бирок эркек адамдын кызганганы бул мен дагы туура деп ойлойм. Себеп дегенде кызганбаган эркек бул эркек эмес деп айтышат экен. Мындан нары жакшылык, тояштар же болбосо кандайдыр бир концерттик кечелер деги эле мени менен байланыша турган болсо, ошол мага жакында менеджер болот, ошол инсан баарын чечет. Подробный, серьезный ушундай чакыруулар болсо, мен сөзсүз түрдө барам. Бирок мен өзүм ушу байланышпай калам мындан бир кээ убакыттан кийин. Жакшы жаңылык. Бул жаңылыкка деги эле жанагы тескери пикирлерге себепчи болду окшойт, аябай мына эми клиптер чыгып, өзүм автордук чыгармаларым чыккан сайын баягы көрө албас адамдар дагы ойгонот экен да. Мени менен кошо ушундай ичи таар адамдар да уктап жаткан экен. Мен ойгонгондо алар да ойгонуп баштады. Жок, аларга капа болбосоңуз болот. Жок, мен капа болбойм, бирок негизгиси ошол үй бүлөмө бир жамандык тийип калбаштыгы үчүн эле бул нерселер. Учурдан пайдаланып калалы, суранып калалы, биздин эфирге келип туруңуз анан. Буйруса. Сөз клубникалар чыккан малда да бир чакырсаңар, ага чейин аябай үйдө даярданып коеюн. Силерге Суроолорго дагы деңизчи. Укмуштуу сонун коктейлдерди жасап берем келип. Рахмат. Бизге кадырман телекөрүүчүлөр, бизге байланышка чыгууга болбойт болгону пикир калтырыңыздар деп жогоруда көп айтып кеттик. Пикир калтырган көрөрманыбызды эфирден сырткары жарыялайбыз жана өзүнө эле жазып, жогоруда убада кылган ниет таксиден сертификатыбызды тартуу кылабыз. Элиза эже, келиңиз анда бүгүн эфирибизди жыйынтыктайбыз. Негизи эфирге келгениңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эмне сиздерге чоң рахмат. Мына ушундай элдин маанайын көтөргөн позитивдүү программа ачтыңар. Өмүр узун болсун, биздей таланттуу адамдарды ушундай шылтоо менен эл менен байланыштырбасаңар болбойт да. Анан элибизге тынччылык, аманчылык каалайм. Эли жерибизде тынччылык болуп, ден соолугубуз чың болсо, калганын баары боло берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эми сиздер менен кийинки жумага чейин коштошобуз. Аман болуңуздар, ден соолугуңуздар сак болсун, ар бир адам ийгиликтүү болсун дейли. Коштошуп жатып, мен дагы бир нерсеге басым жасагым келип жатат. Түрдүү пикирлерди калтырып атасыздар, анын баардыгын окуп жатабыз, деги эле баягы байланыштабыз, угуп атабыз, эске алып атабыз дегендей. Улам кийинки эфирде азыраак сүйлөгөнгө дагы аракет кылып жатабыз. Демек, биз сиздерге болгону позитив тартуулоо максатындабыз. Сиздер сүйгөн жылдыздар биздин эфирде болуп турсун, сиздерге жакса эфирибизди көрүп, пикирлерди калтырышты унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.